Kitep деген сөздүн лексикалык мааниси бул чогултуу, жыйноо, топтоо деген маанини түшүндүрөт. Эмне экен мааниси? Чогултуу, топтоо, жыйноо. Мисалга арабтардын сөзү бар, катаптул хайла дейт да. Мен жылкыларды эмне кылдым? Чогулттум. Эмне үчүн эми китепти китеп деп аталып калды? Себеби китеп жазган кезиңизде сиз канча тамгалардан сөздөр чогулат турат, тамгаларды чогултасыз, сөздөрдү чогултасыз. Ошондойбу? Ошол себептен китеп деп аталып калган. Ал эми терминологиялык мааниси, башкача айтканда шарияттагы мааниси дейли. Китептин бул жердеги шарияттагы истилахи мааниси бул бири экинчисине көз каранды болбогон маселелердин неси жыйнагы. Ар бирини өзүнчө карап тура турган бир маселелердин жыйнагын эмне деп коет экенбиз таксылар? Китеп. Дарат китебинде биз намаз тууралуу талкуулайбызбы? Намаздын фарзы мындай, тигиндей деп. Намаз китеби келгенде орозо тууралуу талкуулайбызбы? Жок, ар бирини өз ордунда талкуулайбыз. Ошону айтат. Эгер канчалык бири экинчисине бир шарт болуп келиши мүмкүн, башка нерсе болушу мүмкүн, бирок эч качан биринде экинчиси тууралуу эмне кылбайбыз? Талкуу жүргүзбөйбүз. Ар бирини өзүнчө карап чыгышыбыз керек болот. Түшүнүктүүбү сөзүм? Китеп деген мааниси эмне экен? Бири экинчисине көз каранды болбогон бир маселелердин топтому дейсиздерби, жыйнагы дейсиздерби, айырмасы жок.